Кыскача NSA жөнүндө маалымат, негизги маалымат берип кетейин. Анан презентацияны баштайм. 2012 жылы эки студент тарабынан Стамбул шаарында негизделген компания бренд. 3 тармакта иш алып барабыз. Дизайн студия, разработка кийимдерди, өндүрүш цех, фабрикаларыбыз бар. Чоң айтпай элем, цех. Анан чекене сатуу нетворкти түзгөнбүз, өзүбүз сатабыз. Азыркы учурда 5 сатуу мейкиндигибиз бар Бишкекте. Бир франшиза акысын өнөктөшүбүзгө жаңы эле саттык Ошко. Биздин бренд аркылуу биз өндүргөн продукция сатылат Ошто. Анан эң негизгиси онлайн сатуу болуп башталган, улантып кетип атабыз. Сайт аркылуу жана өзүңөр билгендей социалдык тармактар аркылуу дүйнөгө сатабыз. 7-8 мамлекетке сатабыз. Андан сырткарыда эң негизги эки багытта иштешебиз. Бул биринчиси айтып аткандай эле бренд өнүктүрүү. Бул бир NSA атында бренд продукция чыгарып, өзүбүз өндүрүп сатабыз. Ошо сатуу точкалар аркылуу. Экинчи багыт, эң көп акча алып келген багыт, корпоративдик багыт деп атайбыз буну. Мисалы үчүн чоң өнөктөштөр менен, чоң компаниялар менен иштешебиз. Бул биз үчүн жаңы эле багыт. Кыргызстанга кайткан окуум бүтүп туруп Стамбулдан Кыргызстанга кайтканда өзүбүзгө процесстер ачылган багыт болуп калды. Бул багытта биз үчүн жаңы эле көчмөндөр оюндар менен иштештик, керектүү долбоорлор менен Сибат чоң компаниялар менен иштешебиз. Бул кийим заказга кийим студияда разработка, өндүрүштө чыгарылып, даяр беребиз. Бул кыскача маалымат, баарыңарга идея пайда болуп, баарыңар билип калды. Бүгүн мен силерге акыл насаат үйрөтүп, байкелердей тажрыйбалуу адам эмесмин. Өзүм акыл насаат үйрөткөнү, акыл үйрөткөнү өтө эле жашмын деп эсептейм да. Бул жакта мен азыр мотивация берип, баарыңар эле билген нерселерди кайталап отурган эмем жок, ниетим жок. Ошондуктан бир гана маалымат берем, анын жыйынтыгын өзүңөр чыгарып аласыздар. Бүгүн 3 суроого эле жооп берейин деп атам. 5-6 мүнөттөн бар. Эмнеге кантип жана кандай? Эмнеге дегенде биринчи суроо, бул дайыма эле суралып келген суроолор. Эмне түрткү болду? Кантип баштадыңар? Эмне себептен текстиль? Ошол сыяктуу мотивация жактан көп суроолор алабыз. Атын башын ата-энелер сурап баштаган, досторубуз, чөбүбүз чоңоюп, баары интервьюларда сурап. Ошондуктан эки негизги себеп бар. Биринчиси бул жеке себеп. Мен окуума байланыштуу көп мамлекет кыдырып калдым. Америкада жашадым, Италияда жашадым, Голландия, Бельгияда, анан Түркияда окугам негизги. Ошол жашап атканда дайыма эле досторго белек алчумун да. Баарыңар билгендей эле Ош базарга барып, кыялдан Кыргызстан деп футболка сатып алчумун, кызыл футболка. Бир америкалык досума барып белек кылсам, этикеткасын ачып, эми карап айтып атпайбы шылдыңдар. Made in Uzbekistan деп жазылып турат го деп. Мен баягы Кыргызстанды тааныткан белек катары алып келген белегим Made in Uzbekistan экен да. Анан өзүмө алып ошондо ой келген. Патриоттук сезимдер ойгонгонду билбейм кандай, мекен сагынып, эмне себептен өзүбүздө андай сапаттуу продукция жок, эмне себептен тааныткан. Ал кезде сувенирдик продукция деп ойлочумун да, белектергечи. Ошол биринчи себеп болгон. Анан айтып кетпедиңизби сиз деле Казакстан, Афганистан деп бөлө аралаш деген болсо, ошондо деле таанытуу максатында деле бир идея болчу да башында. Жөнөкөй эле студенттик идея, бир футболкама биресе чаптап коеюн депчи. Бирок экинчи себеп бул глобалдык тенденция деп атагам мен. Бул изилдөөлөргө таянып, фактыларга, статистика колдонуп айтканда, азыр дүйнөдө массовый продукция көп болуп атпайбы? Кытайда мисалы үчүн H&M, Zara, любой бренд алсаң, копиясын чыгарыша албай эле. Кыргызстанда эле жаңы Lacoste чыгарып атышат бул кийимди. Андай эме оңой болуп калды. Ошо массовый, серый массага айланып, дордой барсаң, баары бирдей футболка кийип калган. Бир сезондо бир футболка мода болот, баары кийип атат. Ошол сыяктуу серый массадан жаңы талапчы болот да, базарда, рынокточу. Жаңы бул талап эксклюзивность издегендер, өздөштүрүлгөн жеке талаптарына өздөштүрүлгөн продукция. Мисалы үчүн модный дом бар болсо, дизайнерлер көп чыгып атат, Кыргызстанда жакшы тенденция башталды. Бирок ошонун массовый рынокко чыгарган, талапты жапкан компания жок болот, же өндүрүш жок болот да. Бирден экиден заказ чогуу, Дилбары же жакшы иштейт. Бирок кымбат эч ким албайт. Ошол сыяктуу дизайнерский эме, затея эме, бирок сапаттуу продукция жок болот. Анан ценовой категорияда арзан. Ошол эки себептен биз ошол өнөктөшүм бар, Карима тааныгандар болсо, Стамбулда чогулуп калып, Стамбул баарыңар билгендей эле, аябай текстилге, Турция негизинен текстилге өнүккөн мамлекет, тажрыйбалуу көп, фабрикалар аркылуу иштеп баштады. Бул эмнеге деген суроонун жообу, кантип дегенде, биринчи капитал, ата-энеңер барбайбы, инвестиция кайдан алдыңар, акчаны ооданарбы, ошол сыяктуу суроолор да көп болот. Биринчи коллекцияны кантип сатасыңар, эми көп андай суроолор. Ошо негизгилерине жооп бергенде айтып келип атпайбы, байкелер көп айтышат, акча жок болсо идея негизги, баары чындап эле ошентип ойлойт. Капитал очевидь эмес болчу. Бирок чындап эле ошондой, биз стипендия алып $50, $100 баштаганбыз.
$50 Карим алчу, мен $50 алчумун. $100 стипендияны салып 5 толстовка чыгарабыз. Рио, Кыргыз, Дринкс, кымыз, короче, миң өлүп миң тирилген кыргыз деген патриоттук темага футболка, толстовка жасап, диаспоранын жаңы жылдык кечесине барып аукцион кылабыз. Аукцион кылсак баягындай нерсе негизи жок болгондуктан $100 сатып алышты. Ошондо биринчи капиталыбыз бир кече деле $600, $500 болуп кетти. Анан биз алба газга келип, ухты, атушу жасалып экен деп туруп, $500 жаңы дагы коллекция 100 штук чыгарып. Ал жакта оңой эле, фабрикага барып заказ берсең эле идеяны эме жасап коюшат. Анан $500 биз 1-2 айда иштеп $3000-$4000 чыгарып алдык. Эми бул баягы оңой эле болот да, 3-4 ай бирок чуркап, ар нерсе издеп, үйрөнүп, бир жума бир фабрикада жашап калдык, өзүбүз печать жасап, үйрөнүп. Мен жакшы тажрыйба болду. Анан малый бизнес, кичүү бизнес иштегенде эле биз Facebook, Instagram аркылуу жакшы. Facebook, Instagram туугандар. Негизи каражыбыз, туугандар эле жардам сатып алышты. Анан ошентип эле баштап инвестиция сыяктуу бир эме башталып кетти да, динамика. Башталып 2012-жыл, 2013-жыл ошентип сатып жүрүп, чыгарып, кичинекейлер кылып жүрдүк. Анан 2014-кө жакындагандан эле биринчи венчурный компанияга барып, биз көп презентация жасашыбыз, ар жерге барып, идеясы мындай, бирок түптөлгө менен идея эле. Бир жака барып айтабыз, анан кыйын бизнесмендер, чоң байкелер отуруп, бир-эки критика кылып, биз кайра тартып кетип калабыз. Кайра келебиз, ошондой да процессти айткандачы мындай. Көбү процессти айтпай, общий сөздөрүн айтып кеткенде түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Мен студент кезде эмнеге эле болсо шаблондор менен сүйлөп беришет, элдер беришим да. Шаблондордо эмес, бирок мындай маалыматты бергенде процессти айтып берсең, эчтеке түшүнүктүү болот. Барып беребиз, ар бир эмеге байкеге кирип акча сурабайсың, идеяны түшүндүрөсүң. Стамбулда кыргыздардын коомчулугу күчтүү да, бизнесмендер. 30га жакын байке отурат, чоң байке, биз аябай ийгиликтүү бизнесмен, мен отуруп, эми байке 5 футболка чыгарабыз, 10 футболка чыгарабыз деп, шындап эле серьезный идея эмес деп чыгарып, ошол процесстерден өткөнбүз. 2014-тө биринчи инвестиция алдык, $20,000 жакын. Аны алып, кантип колдонушты билбей, ал жакта да кыйналып, бирок ичинде эле чоң партияда чыгарып, онлайн эме аркылуу диаспора, мондай формальный, неформальный нетворктер бар да. Ошо формальный нетворк H&M'дин официальный эмесине чалып мен договор түзүп, алар аркылуу сатсам болот. Котон бул жакта. Неформальный бул диаспора мүчөлөрүн табып, ар жакта Кыргызстан Facebook'тан жазып, байке сизге 2000 футболка жөнөтөйм, сиздер саткыла, прибыль силерге жардамыңыз деп. Ошол сыяктуу неформальный колдонуп жүрчүбүз burada. Компания регистрациясы жок, брендтин патенти жок. Нават кафе билесиң да. Ошол биздин эмелер дизайнерлер бурда болушуп, аларга сот көрөбүз деп биз келип алганбыз турса, алар көрсө патентти болуп берет деп, патент иштерине кыйналып көп нерсени түшүнүп жүрүш да. Ошентип эме кылып инвестиция алып, брендмикс аркылуу саттык, өзүбүздүн эме точкалары жок болду. Анан процессти аягына чейин бүтүрүп коелу. Азыр 1 жылдан бери Кыргызстандагы окуумду бүтүрүп, ошо 5 точкада сатып, баарын полный процессти өзүбүз контролдоп, өзүбүз чыгарабыз. Сатыш бутиктерде өзүбүздө бар. Анан акыркы суроо кандай? Кандай суроо бул? Кандай тоскоолдуктар бар, кыйынчылыктар барбы? Өзгөчө өткөн бир американецтердин группасына семинарда сүйлөп айтпай, мамлекет кылсабы, кыйнайбы депчи. Ал жактан чындап эле байке чындап айтып атышат да. Тоскоолдуктар жок да, кыялдар чексиз деп турбайбы биздин слоган. Тоскоолдуктар албетте бар. Чийки-зат жок Кыргызстанда мисалы үчүн. Эме таппайсыңар, ткань таппайсыңар, импорт кыласыңар, Кытайдан алып келишке көп эмелер бар да. Бирок алар тоскоолдук эмес да. Алар баягы идея бар деген күндө аракет кылып ойгонуп жетиде туруп алып нерсе кылып кете берсең, өзү алып берип коелу, өзү чыгып кетет экен да жолдончу. Ошондуктан тоскоолдуктар жок деп эсептейм, дайыма эле тоскоолдук жок деп эсептейм. Платформаларды, мүмкүнчүлүктөрдү өзүбүз жаратабыз. Ошондуктан да кыялдар чексиз. Бул эми онлайн сайт эми пример мисал катары көрсөтөм. Биздин сайт аябай ийгиликтүү иштөө. Бул да сайтта продукциялар келген. Дайыма эле кирип көрсөңөр болот. Сайтка кирип, эме жасаңар, дайыма фриланста көп 20-30 дизайнер иштейт. Дайыма идея жөнөтсөң, биз сатып алабыз сразу. Анда акчасын сразу беребиз. Ал беребиз. Так что жөнөтсөңөр болот. Ошол рахмат.